Мурдагы көрсөтүүдө Исфана шаарынын бөбөктөрү болгон. Бул жолу Кызылкыя шаарындагы бөбөктөргө кезекти берели. Туура айтасың, Мирзада. Кызылкыя шаарынын бал тилүү бөбөктөрү сонун ырларды аядаш келиптир. Анда кезекти кичинекей бөбөктөргө берели. Макул. Бүгүн Кызылкыя шаарындагы Дюймовочка балдар бакчасынын бөбөктөрүнүн ырларына күбө болобуз. Аталган бакча 1981 жылдын 25 майында ачылып, келечек ээлерине татыктуу тарбия берип келет. Бакча 175 орунга эсептелген менен бүгүнкү күндө бакчада 200дөн ашуун бала тарбияланып жатат. Дюймовочка мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жамааты балдардын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн ынтымактуу биримдүү болуусуна тынымсыз иш-чараларды өткөрүп, балдарга мыкты тарбия берүүгө аракеттенишет. Будьте вечно независимы, будьте счастливы всегда, пусть кыргызская сторонка процветает на года. С праздником, мои родные, поздравляю от души, пусть мир радует вас, для меня вы хороши. Керейинде көк асаба көтөргөн, өз мыйзамың, өз жарыгың өтөлгөн, кыйла кылым бир максатка умтулуп, кыргыз деген эл болчу көчөргөн. Кандай пайда кор каялга сенсең, канат күлө каалайын элинсең, ара кesi кол кусуп сурансаң, андайларга колдоо болбой теңирден. Эрке жетип, эгемендүү эл болуп, 7-нче жыл дүйнө элине тең болуп, желбирети туубуз буда бийикти, жашообуздун укук салты короголу. Өз красным шашарами будем петь и танцевать, детский самосу билейм, будем дружно поздравлять. Без кусочка хлеба люди не покинули ваш дом. Будьте счастливы, родные, и здоровы, не при том. Чтобы родились у вас дети, счастье жили старики, молодежь училась в вузах и в стране добро несли. На прогулку выходи, свежим воздухом дыши. Только помни при выходе, надевайся на погоде. Что такое лето? Это много света. Это поле, это лес, это множество чудес. Утром мы во двор идем, листья сыплются дождем. Под ногами шелестят и летят, летят, летят.